Арапбай мырзанын бул жерге клубника эккенине 5 жылдын жүзү болуптур. Быйыл 5-жылкы түшүмүн алып жатат. Бул жердин эскилиги жеткенине байланыштуу анын жанына эле 50 соттук жерге быйыл дагы жаңылап клубника экти. Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн тургуну Арапбай Жапунов үй бүлөсү менен күндө убакыттын көп бөлүгүн ушул Кулпунай талаасында өткөрөт. Анткени бышып жетилген кулпунайды өз убагында жыйнап алуу керек. Анын кулпунай чарбасы көптөргө маалым. Жаз келери менен эле жашоочулар кулпунайын сурап баштайт. Айтымында базарга жетпей эле жеринен сатып алгандар көп. Учурда килограммын 120 сомдон сатууда. Бул мен эккенден бери базар көрүлөт клубника. Ушул жолдун боюнда болгон үчүн уже 5 жылдан бери клиенттер үйрөнүп калды. Бир 10 күндөн бери сурап атат, качан пышат, пыштыбы. Эми бүгүн кече 1-2 челек терип бердик. Эми азыр дагы неме кылып атабыз. Анан 120 сомдон сатып атабыз килограммын. Арапбай мырзанын багында шабдалы жана алма көчөттөрү да бар. Тажрыйбалуу дыйкан жерди үнөмдөө үчүн бактагы көчөттөрдүн арасына дагы кулпунай эккен. Маектешүү учурунда кулпунай эгип пайда тапса болоорун айтты. Анткени чыгымы аз, калктын дагы талабы жогору экендигин белгиледи. Арапбай мырза азыр үй бүлөлүк кирешесин толуктап жатат. Төрөн, омусун отоп, карайбыз. Суупусун коюп анан гүлдөп нараса гүлдөйт. Аппак болупчу. Ушу мыналарды алмаларды быйыл 3-жыл. Эми мынал эскирди да. Клубниканы бу жерде жыйнасам алмада 1-2 жылдан мөмө кирет, Кудай кааласа. Быйыл кирди алмалар мөмөгө. Шабдоллар мөмөгө кирди. Мына жерде кокон гилаштар бар. Алар да 2 жылдан кирет. Уже мына жер жыйнагандан кийин бул жак мөмө берип калат. Бул жерде огород деле болбой калат. Арасында. Ошон үчүн нарактан ашык жерге 50 сотке дагы эктим клубника. Азыр кулпунайдын алды бышты. Жакынкы күндөрү бышым башталса жардамга жакындарын чакырабыз дейт. Арапбай мырзанын 4 кыз 1 уулу бар. Балдары дагы мөмө жемиштерге жакын болуп, жыл сайын ушул мезгилди күтүшөт. Жаз келери менен ата энесине көмөктөшүп баштайт. Кичинекей балам да келип эле жүгүрүп огород кирет, чуруккап. Кызым да кичинекей 1 жаш 8 ай кызым бар. Ол да жүгүрүп клубникага кирет го. Жейт, ошолор жакшы көрөт. Арапбай Жапунов учурда кулпунайдын күзгү сортундагы өстүрүп жатат. Шабдалы алма багында түптөп калкты табигый таза продукция менен камсыздоо негизги максаты. Мындан тышкары кайра иштеп чыгаруу багытында да ишкерлик кылууну пландап жатат. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Эккениме быйыл мынал жагы ылдый жагы 6 жыл болуп калды. Мыналар уже 4 жыл болду. Бул дагы неме боло баштады. Бунун кызыккан жерим эми терими жакшы экен. Бандай неме кылбайт экенсиң да. Көп эле расходчу. Ушу чабасын чаап, карап, сугарып, ошол анан жылда айдатпайсың жердичи. Жыйнабайсың, толкой тересин, ушу чаап, карап, ошого кызыгып, Өзбекстандык бир бала бар эле, ошол айткандан ошого кызыгып калгам. Ушуна клубника эксең депчи. 5-6 жыл мурда айткан эле. Ушудан эгип жакшы эми. Азыр эми бул жак эскирди. Кайла. Азыр ана жерден да 50 сотке эктим. Күздө эктим аны. Азыр эми бирин серийим кышта. Күздө, августта, сентябрда да пышат, Кудай кааласа. Ошодон анан жаң көчөт эми чоң-чоң болот. Уже мыналар аз майдаланып калды да. Да bir 3 жыл 4 жыл онда карасам ошо мен үйрөнүп алдым ошого. 5-6 жылдан бери жылда эле ушу бул мен эккенден бери базар көрүлөт клубника. Ушул жолдун боюнда болгон үчүн уже 5 жылдан бери клиенттер үйрөнүп калды. Бир 10 күндөн бери сурап атат, качан пышат, пыштыбы. Эми бүгүн кече 1-2 челек терип бердик. Эми азыр дагы неме кылып атабыз. Анан 120 сомдон сатып атабыз килограммын. Магазиндерде 140, 130 экен. 120дан берип атабыз. Эми эртең дагы кичине арзандаса, өзүм жылда эле майдагысын мына орозого туура келип калганга иптарлык кылып, озачарлык кылып, оз ачканда же издешип, кечке клиент көп болуп атат. Ушул жерден эле беребиз. Былтыр деле 100 сомдон бердик. Быйыл эми 120 сом. Эми дагы бир жакшы пышкандан кийин 3-4 күндөн кийин дагы 100ге түшөт.
100'den de berip atабыз. Bazarda 120-130 bolsa delе ошол жерде 100'den беребиz. Дыйканчылык депчи. Ошо көбү анан свежий деп ошол жерде келе башат да. Ошол кошумча эми ушу муналарды алмаларды быйыл 3-жыл. Эми мунал эскирди да. Клубниканы берди. Жыйнасам алмада 1-2 жылдан мөмө кирет, Кудай кааласа. Быйыл кирди алмалар мөмөгө. Шабдоллар мөмөгө кирди. Мынарда кокон гилаштар бар. Олар да 2 жылдан кирет. Бул уже мына жер жыйнагандан кийин бул жак мөмө берип калат. Бул жерде огород деле болбой калат. Арасында. Ошон үчүн нарактан ашык жерге 50 сотикке дагы эктим клубника. Мынаны 1-2 жылдан кийин жыйнайм. Анан алмалардын мөмөсүн алсак, Кудай кааласа. Ошентип дыйкан болуп кеттик. Дыйканчылык менен алектенип калдыңыз, э? Сүйлөшкөнчө. Сүйлөшкөнчө маектешталды эми. Эми негизинен бул 5 жыл болсо бир эгип койгоңуздан кийин өздөрү ала берет экен да, ошондо пушуп тамырынан анан чабабыз. Кичине көтөрүлгөн малда чаап, сугарып, чөптөрүн, онусун отоп карайбыз. Суусун коюп анан гүлдөбөн араса гүлдөйт, аппак болупчу. Ушундай да. Бир мына ушу азыр майда 12-си болсо бүгүн. Ошент азыр эми мунан бирин серин пишип атат, эртең патрап пишат аркасынанчы. Бир баштан анан кар жагы чейин пише берет. Секин неме кылыпчы. Акырында пишет. Балдарым ушу жакка эле кача берет үйдөнчү. Огородко барабыз. Клубника жейбиз. Анан кыздарым чоңоюп калды. Бири 5, бири 6 токут олар келип теришет. Тери ошолор кылат. Аялым ошолор үчөөлөп терет. Эми эртең да көбүрөөк пышканда адам салабыз. Кыздар келет тергени. Мына айылдан келип, мына онусуна 20 сомдон беребиз. Толтуруп беришет. Ошон терип кетишет кыздар. Азыр жакшы пишелек үчүн чакырбадык да кыздарды. Дагы бир 3-4 күндө Кудай кааласа жакшы пишип калса кыздар келет. Өзү үлгүрбөйбүз да. Мынча неми териштичи. Жакшы. Биздин ошо 5 балабыз бар. 4 кыз, 1 уулум бар. Чоң кыздарым чоң 6-да, кийинки кызым 5-те окуп калды. Быйыл кичине кол мага жардам берип теришип, ушинтип калышты. Бул клубника жакшы экен. Терем, клиент болсо сатам. Ошо клубниканын клиенттери жакшы. Мен терип атканда биттен десем жейм, жесем жебейм. Мен мурда көп жейчүмүн, азыр көңүлүмө тийдиби билбейм. Ос десем ос дем болсо жок, тере берем да. Балдарым жейт, балдарым жейт. Кичинекей балам да келип эле жүгүрүп огород кирет, чуруккап. Кызым да кичинекей 1 жаш 8 ай кызым бар, ол да жүгүрүп клубникага кирет го. Жейт, ошолор жакшы көрөт. Мен уже көңүлүмө тийди, уже 5-6 жылдан бери жегим келип эле калгам. Эми эртең да көбүрөөк пышканда адам салабыз. Кыздар келет тергени. Мына айылдан келип, мына онусуна 20 сомдон беребиз. Толтуруп беришет. Ошон терип кетишет кыздар. Азыр жакшы пишелек үчүн чакырбадык да кыздарды. Дагы бир 3-4 күндө Кудай кааласа жакшы пишип калса кыздар келет. Өзү үлгүрбөйбүз да. Мынча неми териштичи. Жакшы. Болду анда.
балдарда ушундай туртасың. ичимечи. Onu uygu alып келdim, жок. Окшошпой калыптыр, эң ака. Еп Сүткө окшоп, үстүнө